Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен ортодо 1 ай 1 жарым ай тыныгуу болуп калгандыгына байланыштуу чоң кечирим сураймын. Кандай болсо дагы 2 күн дагы 1-2 сабагыбызды өтүп биз жыйынтыктап койгондой бололу. Биз силер менен албетте көп темаларды өтө элекпиз. Ошондой болсо дагы бүгүн жана эмки сабакта мүмкүн болушунча бардык темаларды камтып, жалпылаштырып өткөнгө аракет кылабыз. Бүгүн убактыбызды бир аз көбүрөөк болсо дагы көбүрөөк отурганга суранат элем да силерди. Биринчи, биз силер менен иштеп жатканда мурунку тесттерден дагы бир жолу эсибизге түшүрүп алалы. Кайсы катарда кыскартылган сөздөрдүн мүчөлөрү туура уланып жазылган дегенде бир эрежени унутпашыңар керек. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча кыскартылган сөздөргө мүчөлөр кандай уланат деген сөз. Силер көрүп жатасыңар, бул жерде бардыгы кыскартылган сөздөр, негизи татаал сөздөр, кыргыз тилинде татаал сөздөр 4кө бөлүнөт. Мунун баарын билебиз. Биринчиси бизде кошмок сөздөр. Экинчиси кош сөздөр. Үчүнчүсү бириккен сөздөр. Андан кийин төртүнчүсү кыскартылган сөздөр. Силерден суранарым балдар, татаал сөздөрдүн ичинен кошмок сөздөр, кош сөздөр, бириккен сөздөр, кыскартылган сөздөр. Ушунун ичинен дагы силерге кыскартылган сөздөргө суроолор көп келет. Кыскартылган сөздөр жашооңордо дагы, оюртуунун эле мезгилинде эмес, кийинки жашооңордо дагы, кийин чоң кызматка барып калган күндө дагы ушул кыскартылган сөздөргө кандай мүчө улаш керек деген нерсе бар. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча мындай деп жазылган. Эгерде кыскартылган сөз болсо дагы бул татаал сөздүн курамына кирет. Демек, кыскарып турушу боюнча сөз болуп эсептелет. Бир сөз деп эсептелет. Демек, кандай кыскарса, ал дал ошол турушу менен бир сөз. Бириккен сөздө мисалы үчүн бүгүн деген сөз, бул күн деген 2 сөз биригип бүгүн деген жаңы сөз жазап, биздин 100 000 сөздүн курамына кирип жаткан болсо, ал эми кыскартылган сөздөр дагы кыскарып турушу боюнча бизге бир сөз катарында кирет. Эч коркпой эле, мисалы үчүн БШК десе, биз аны борбордук шайлоо комиссиясы деп түшүнөт адамдардын баары. Же КР десе, биз анда Кыргыз Республикасы деп билет. Демек, кыскартылган сөздөр дагы бир сөз болуп эсептелет. Эми ушуларга мүчөлөр кандай болуп уланышы мүмкүн? Эреже боюнча, кыргыз тилинин жазуу эрежелери боюнча, кыскартылган сөз кандай окулса, дал ошондой мүчө улаш керек. Текстти окуп бара жатканда дагы БШК деп окусаңар, бул туура. Эгерде силер аны борбордук текстти окуп бара жатканда борбордук шайлоо комиссиясы деп ошол учурда чечип кете алсаңар абдан жакшы. Эгер чече албай калсаңыздар, анда аны турушу боюнча окушубуз керек. Баарыбыз эле уак деген кантип чечилерин билбейбиз. Демек, уактын деп кана окуп кетишибиз керек. Демек, силерге айтарым балам, кандай кыскартылган сөз болуп турса, дал ошондой окушуңар керек. Кыскарган боюнча. Ага мүчө дагы кыскарганда кандай окусаңар, дал ошондой мүчө уланышы керек. Бүгүн биз сиздер менен көп талкууга чыкпайбыз, мен дароо эле түшүндүргөнгө аракет кылабыз, эмне? Р деп окуйбузбу, же Р деп окуйбузбу? Муну дагы маселе. Бул Кыргыз Республикасы, Кыргыз Республикасынын деп жазган туура деп ойлойсуңар. Бирок бул туура эмес вариант. Буна Бириккен Улуттар Уюмуна. Эгерде чечмелеп окуса, Бириккен Улуттар Уюмуна болот дагы, мүчөсү ушул келет. Бирок Бириккен Улуттар Уюму экенин билбесек, анда биз буга деп гана жазышыбыз керек болот. Тимди ар ким ар кандай түшүнүшүбүз мүмкүн, ар түрдүүчө чечмелешибиз мүмкүн. Эгер билбесек, анда эч кандай кыйналбай эле Тышкы иштер министрлигинде анда инде деп жазышыбыз керек болчу. Демек, бул жерде кыскарышында турушунда дагы тим
Демек, тимде бул вариант туура. Кыскарган боюнча кандай окулса, дал ошондой мүчө улашыбыз керек. Имнин Ички иштер министрлигинин эгерде билсек, анда биз нин деп уланаарын билебиз. Бирок бул имдин болуш керек болчу. Кыскарган турушу боюнча мүчө улашыбыз керек. Мен кайда болдум? Бириккен Улуттар уюмунда болдум. Анда ында деп жазыш керек болчу. А эгерде кыскарып турса, мен буда болдум дейт. Бул варианттагы туура вариант. КР. Биз КР деген эки сөзгө кайрадан келип, дагы бир жолу түшүндүрөм. Кийин сен мектепти бүтүп кызматчы болуп иштеп калсаңар дагы бул сөз кандай жазыларын айтып берем. Кайра кайтып келебиз. Уак. Уакты сиздер анын кандай чечмеленишин түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Ошол эле мезгилде азыр мен сиздерге айтып берейин. Улуттук аттестациялык комиссия. Демек силер бул иш боюнча иштебейсиңер. Муну такыр чече албай калсаңыздар, анда комиссиясынын болуп кетмек дагы, мунун сынын же болсо нын деген мүчөнү уламаксыңар. Демек, бул жерде келгенде кандай болду? Окуганда дагы тилге жатык келет. Уактын адистери, уактын профессору, уактын төрагасы. Окуганда да кандай келди? Тилге жатык келди. Жогорку окуу жайларында, көрдүңөрбү? Эгер чечмелеп окусак, да деген мүчө туура болот. Эгерде ал жогорку окуу жайлардын дегенде, жош дегенде билбей жаткан болсок, анда жождоп деп эле окуш керек. Сингармонизм закону сакталышы керек. Кандай кыскарып турса, ошондой мүчө улаш керек. Маиде. Мына сүйлөгөндө дагы оозубузга да келет. А эгерде чечмелесек болсок, анда инспекциясында болуп кетмек. Ошон үчүн бул сөз анда туура эмес болуп калмак мүчөбүз. Бул жерде мына окуганда маиде. Ай кайда жүрөсүң бир күн кечке десе. Ой маиде жүрдүм, гормаиде жүрдүм десе дагы туура болот. Фап. Эгерде муну чече албасак, анда биз аны эмнеге чечүү үчүн аракет кылышыбыз керек. Кыскартылып турабы? Кыскарткан боюнча эле мүчө улашыбыз керек. Фап та туура вариант. Ук тун. Ук дегенде биз билбешибиз да мүмкүн да. Ар кимис ар кандай чечип коюшубуз мүмкүн, Демек, коркпой эле ук тун деп чечишибиз керек. Бул вариантта тура. Оэмп дин. Оэмп дин. Мүчө оозубузга кандай келсе ошондой улашыбыз керек. Толтура мүчөлөрдү улаганда дагы кыскарган формасы боюнча эле улашыбыз керек. Эми кеттик. КР менен КРдин, Кырынын менен КРдин. Кыргыз Республикасы деген сөз, силер Кыры деп окугуңар келип жатат. Негизинен келгенде биз К анан Р деп окушубуз керек. КР. Эмне үчүн дегенде бир мисал айтайын. Мына бизде азыр элдин көптүгү көрүп жаткан ЛТР деген канал бар. ЛТР деп окуйсуздарбы же ЛТР деп окуйсузбу? Сүйлөгөндө ЛТРге которуп кой деп сүйлөйсүңөрбү же ЛТРга которуп кой деп айтасыңарбы? Ал жерге келгенде р тамгасына эни улап атпайдыбы? Ошондой эле мына аталарыбыз билет СССР. А эмнеге биз аны СССРнын дебейбиз? Демек, р тамгасынын астына дайыма тамгасын кошуп айтып жүргөнбүз. Ошон үчүн КРдин деген вариант туура болчу. Бүгүнкү күндө көпчүлүк силер эле эмес окуучулар, кызматкерлер деле, жогорку турган адамдар деле көп ката кетиргендигине байланыштуу Кыргыз Республикасын же Кыргыз Республикасы деп толугу менен жазабыз. Кыргыз Республикасы деп толугу менен жазабыз. Же Кыры президенти деп кыскартабыз. Бир да мүчө улабайбыз. Могул жерге 0 мүчө улабайбыз. Бул бир гана сөздүк мүчө уланбайт. Бир гана КР деген сөздө. Башка учурдун бардыгына улайбыз. Кандай сөз кааласаңар да окулушуна жараша мүчө улайбыз.
Кыргыз Республикасы деген сөз кыскарып келген болсо, кыры деп да окубай, КР деп да окуй албай жатсаңар, мүчө улабай эле кыры президенти, кыры өкмөтү, КР президенти, КР өкмөтү деп каалагандай окусаңар болот. Демек, жазып жатканда эч кандай мүчө уланбаш керек. Мен силерге дайыма ушул тест башталганда туура сүйлөп, туура жазыш керек дегенбиз. Ошондо мына бизде дайыма КР, Р тамгасын Р менен сүйлөп жүрсөңөр, КР деп. Анда биз Кыргыз Республикасын туура сүйлөп жүргөн болмокпуз. Эми айла жок, кыры дегенге көнүп алганбыз. Кыргыз тилинде кыры деп окутабыз деп көп окумуштуулар талашып келишет. Жок. Бизде алфавитте дагы Р тамга деп эле окутабыз. Демек, Р деген гана деп окуп, Рге мүчө улашыбыз керек болчу. КР, КРД жашайм, КРдин президенти дешибиз керек болчу. Эми ошол ызы чуу болбосун деп жазсак, же толук жазабыз, же болбосо мүчө улабай жазабыз. Окуганда Кыргыз Республикасы деп кыскарып турса да толугу менен окуйбуз. Түшүнүңүздөрбү? Калган учурдун бардыгында тең кыскартылган формага окулушу боюнча мүчө улайбыз. Ошол үчүн КРдин деген вариант туура болчу. Бул тестте Г варианты туура. Бул тесттерде биз бир аз кичине лирикалык чегинүү кылдык, кандай болсо дагы. Кийинки тестке баралы. Мен силер менен төл жана бөтөн сөздөр жөнүндө дагы сөз кылбай калдым. Биздин убактыбыз абдан тар болуп калды, ошон үчүн убакыттын тардыгына байланыштуу биз бир аз көп теманы бүгүн өткөнгө аракет кылып жатам. Эмкиде да келгенде көп теманы өткөнгө аракет кылабыз. Эсиңиздерде мүмкүн болсун сактап калыңыздар. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн кайсынысында тыныш белгилери туура коюлган? Чынында келгенде могул жерде төл жана бөтөн сөз. Бөтөн сөздүн ичинен дагы тике сөз, анан кыйыр сөз дегенди ажыратып билишибиз керек, мынакей. Төл сөз, анан бөтөн сөз. Башка бирөөнүн сөзү. Бөтөн сөздүн бөлүнүшүндө ушуну эсиңерден чыгарбашыңыздар керек. Тике сөз. Демек, башка бирөөнүн сөзүнүн түздөн түз кандай айтса, дал ошондой берилиши. Бөтөн сөз, анан тике сөз, анан кыйыр сөз. Кыйыр сөз деген эмне? Ал сөздүн бурмаланышы. Мындайча айтканда, ал кишинин сөзүн сага айландырып коюшу. Азыр бул жерде варианттар бар, ошондон көрсөтөм. Тике сөз мектептин программасында 5-класстан баштап бул аябай көп келет. Тике сөз, ал дайыма тырмакчага алынып жазылат. Тырмакчага алынганда тырмакчанын ичинде сөзсүз баштамга менен келиши керек. Анан эгерде суроолуу сүйлөм болсо, суроо белгисин коебуз, анда сыртында, мен мындай жазайынчы. Эгерде тырмакчанын ичинде суроо белгиси келип, анан тырмакчаны жапканда, сыртындагы үтүрдү койбойбуз. Анткени тыныш белгилердин бирөөсү гана коюлушу керек. Кээде суроо белгиси, кээде илеп белгиси келип калган учурлар бар. Демек, ал келсе, тырмакчаны жабабыз да, сызыкчаны коюп, андан ары төл сөздү улантып жаза беребиз. Бул жерди карайбыз, эсиңерден чыкпасын. Демек, тике сөз, мына, тике сөз ал киши кандай айтты, ошол эксперттин сөзү. Деди эксперт, бул менин сөзүм, төл сөз, ал баштамга менен алынат. Өзүнүн сүйлөмдө төл сөздөн мурун келип калса, тырмакчаны жаап, үтүр, анан сызыкча менен бөлүнөт. Эми көрөлү, мына бул жерде тике сөз сөздүн ортосуна келип калса, төл сөздөн кийин үтүр белгиси эмес, дайыма кош чекит коебуз дагы, анан тырмакчаны ачып, баштамга менен жазабыз. Келип туруп, тырмакчаны жаап, үтүр белгисин коебуз, анан улантып кетебиз. Кийинкисин карайлы. Эксперт мамлекетте татататанын боло тургандыгын эскертти. Мунун баарын алып таштайбыз. Үтүрдүн баарын алып таштайбыз, мынакей. Жөн гана кичинекей тамга менен. Бул дыгын эскертти деп, гандыгын, боло тургандыгын, өтө тургандыгын белгилеп кетти дегенде, мынакей карагыла. Бул тике сөздүн кыйырга айланып кетиши. Эч кандай тырмакчанын кереги жок. Акмат ошондой бүгүнкү кече эртең боло тургандыгын, эртеңкиге которулуп калгандыгын эскертти десе, демек ошо Акматтын эле сөзү тике түрүндө берилбестен
кыйыр түрүндө бузулуп берилип жатса, эч кандай белгиге албайбыз. Кичинекей тамга менен катары менен эксперт эси эскертти баяндоочу анан бул сүйлөмдөрдү кадимкидей эле талдап коебуз. Ал эми бул жерде болсо мунун ичинен өзүнчө баяндоочун таап чыгабыз. Мунун ичинен өзүнчө баяндоочун таап чыгабыз. Ал эми кыйыр сүйлөмдө мунун бардыгы бир сүйлөмгө айланып кетет. Ошол үчүн бул кыйыр сүйлөмдө бөтөн сөздүн кыйыры болгон учурлар өтө көп келет. Кыйырды тикеге айландыр десе, анда ушул сөз мындай болуп калмак. Кеттик. Бул жерге баралы. Мына бул тике бөлөк сөз, тике сөз. Тике сөз дегенди дагы бир жолу айтам. Сөз дал өзүндөй келсе, ал тике сөз, биз бөтөн сөз дегенге аябай үйрөнүп алгансыңардар. А бөтөн сөздүн ичинен да тике маанисинде, түптүс ошол киши айткандай маанисинде келсе, аны тике дейбиз. Ал кишинин айтканын сен өзүңүн сөзүңө айландырып, бузуп айтсаңыз, анда аны кыйыр деп айтабыз. Түшүндүңөрбү? Андан ары кеттик. Мамлекеттик экономия болот деп эскертти эксперт. Мо деп деген сөздөн кийин үтүр белгисинин коюлушунда маселе бар. Себеби, мынакей, үтүр бул жерге келиш керек. Деп дегенден кийин бизде мындай болот. Деп үп деген мүчөдөн кийин татаал сүйлөмдүн ичинде үтүр коюлуш керек деген эреже бар. Бирок бул жерде чакчыл түрмөктүк мааниде келген учурда, үтүр келбейт. Муну эсиңерден чыгарбашыңар керек. Деп туруп кайра узун сүйлөм башталса, ошондо гана үтүр белгисин коебуз. Ошондо дагы могул жерге үтүр белгисин коюп туруп, анан кийин деп туруп үтүр, анан дагы чоң сүйлөмдөрдүн баарын жазып кете турган болсок, анда үтүр келип калышы мүмкүн. Анткени татаал сүйлөм катарында. Бул жерде ошонун айтылышы чакчыл түрмөк катарында келгендигине байланыштуу үтүрү жок эле бир сүйлөм менен айтылат. Кантип эскертти деген сөз менен гана келет. Деп эскертти деп. Түшүнүңөрбү? Ошондо мына туура вариант А болот. Дагы бир жолу айтам. Ичинде келип калса, сөзсүз кош чекит менен коюп, тырмакча менен аштайбыз. Анан тырмакча менен жаап, үтүр белгисин коебуз. Эгерде илеп жана суроо белгилери бар болсо, сыртына үтүр белгисин койбоңуздар. Дагы бир маселе бар. Мамлекеттик экономиканан деп келип туруп, кескейин деп деди эксперт дегенде, эгерде могул төл сөз сүйлөмдүн ичине келип калса, мынакей, төл сөз. Мындай кылып коеюнчу. Ичине келип калса, кантебиз десе, тырмакчаны ачабыз, тырмакчаны бияктан жабабыз. Бирок биерлерди эмне менен ажыратып коебуз? Үтүр жана сызыкча менен эле ажыратып коебуз. Муну унутпашыңыздар керек. Кийинкисине баралы. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн кайсысында менен сөзү сыпаттык маанини билдирди? Бизде окуучуларга жардам болсун деп тест түзүүчүлөр дагы бир жакшылык кылышат. Ошол сөзгө көбүрөөк көңүл бөлсүн деп, аны дагы, мүчөнү дагы эгер керек болсо, астын сызып белгилеп беришет. Демек, көбүрөөк ошол жөнүндө ойлон дейт. Анын ичинен дагы могул белгини тап деп жатат. Сыпат болуш үчүн сүйлөмдөрдү окуй электеле. Биринчи эмне деген болуш керек? Кандай, кайсы деген суроо. Кандай, кайсы, дагы кантип деген суроолорго жооп бериш керек. Ушул суроолордун баары дайыма бизге сыпаттык маани берет. Кандай кыз, жакшы кыз, акылдуу окуучу, кайсы кыз, айылдык кыз, шаардык кыз, ой жанагы сары отурган кара кыз деп. Кантип келди, мындай депчи, мынакей. Мына могул нерсенин бардыгы тең 3 сөз сыпаттык мааниге суроо берет. Келели, ал поезд менен кеткен. Эмне менен. Баары сыпат бул жерде жок. Ал эмне менен иштегендиги бир сыпаттык маани жок. Атасы менен жашайт, бул бирге жашайт деген мааниде туруп атат. Байкем келери менен дегенде бул жерде мезгилдик маани жатат. Качан деген суроо келип атат. Качан? Демек, бул жерден дагы биз таба албайбыз. Кантип тосуп алдык? Мына могул суроо ушул жерде келип атат. 3 суроо кайсы жерге келсе, чотко келсе, мындайча айтканда таптак келсе, анда биз аны табабыз. Сапаттык болобу, сан өлчөмдүк болобу, мезгилдик болобу? Мен мындан кийин дагы ошолорго көбүрөөк токтолом, анткени
Сүйлөмдө текстти окуп түшүнүү деген бөлүктө дагы ойдун себебин таба албайсыңар, натыйжасын таба албайсыңар, карама каршы келдиби, салыштыруу келдиби, мисал келдиби, текст жалпы эмнени берет деген суроолор келип калса, ушул вариантты билбейсиз. Мен анын формулалары менен дагы бир жолу көрсөтүп беремин. Кеттик кийинкисин. Сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы айтылып жаткан ойду эске түшүрүү маанисинде колдонулду. Кайра. Эске түшүштү эмне болуш керек? Ошолбу деп сүйлөйбүз да, мынакей өзүңөр эле көрсөңөр. Ошолбу деп мына эске түшүрүш керек да. Дегенде таңгалуу болот, көрдүңөрбү? Кеттик аны эмесе. Менимче анан дагы бизге жардам кылып, астыларын чийип берип жатат. Демек, бул модалдык сөздөр, бардыгы тең. Андан да жакын айткыңар келсе, киринди сөздөр деп коелу. Силер кайсы теманы жакшы өздөштүргөн болсоңор, мына ушул эки сөздүн ичинен коебуз. Менин оюмча, бул иш көп эмгекти талап кылат. Эмнени байкадыңар? Эске түштүбү? Менин оюмча дегенде тескерисинче эч кандай эске түшүргөн жок. Тескерисинче ойду чектөө маанисинде болот, жекелештирүү маанисинде болот. Менин оюмча, сенин оюңча, Акматтын ою боюнча дегенде ойду жекелештирүү, такташтыруу. Ал ишеничтүү жигит тилекке каршы көпчүлүк аны байкабайт дейт. Карама каршы өкүнүү маанисинде келет. Бизге эске түшүрүш керек, Кыскасы келгендердин баары ыраазы болуп кайтышты. Ойду жыйынтыктоо маанисинде келип атат. Мына, жыйынтыктоо маанисинде. Тилекке каршы, карама каршы маанисинде келип атат. Менимче, чектөө, тактоо маанисинде келип атат. Мына, Акматтын ою боюнча дегенде тактоо маанисинде келип атат. Ал эми айтмакчы дейт. Орусчасы кстати деп келебиз, мынакей. Айтмакчы деген сөздө мына ойду эске түшүрүү ушул жерде келет. Сүйлөп келе жатып, айтмакчы мындай айтып кетейин деп кетебиз. Мына сөздү маанисин ажыратсаңар, табасыңар. Кеттик кийинкисине баралы. Кайсы варианттагы сүйлөмдө асты сызылган сөздөр өтүнүү маанисин туюндурат? Өтүнүү маанисин өтүнүп көрөлү. Астын сызып көрсөтүп койгон. Баарында тең са мүчөсү бар. Урматтуу жолдоштор, карайлы. Са мүчөсү деген кыргыз тилиндеги өтө популярдуу мүчө. Бирок са мүчөсү дегенди мектепте кулагыбызга кумдай куюп койгон шарттуу маанини берет деп. Бирок дайыма эле ал са мүчөсү шарттуу маани бербей калган учурлар абдан көп. Баштадык анда эмесе, мен келсем, сен жок экенсиң. Бизге эмне керек? Өтүнүш керек. Кана? Мен келсем, сен жок экенсиң. Өтүндүкпү? Жок, тескерисинче жиңиңер келип атпайбы, Сен менин айтканымды уксаң, сен менин айтканымды уксаң талашпай деп келебиз. Демек ушул өтүнүү болду, балким жакындыр көрөлү. Бири комбайн айдаса, экинчиси трактор айдайт. Бул жөн гана салыштыруу иретинде келген сөз, атаммага ачууланса керек. Өтүндүкпү? Ал шарт. Мына, бизде бир гана бар, уксаң деп. Бул жерге да үтүр коюп жибербегиле. Анткени сөз өзү чакырганда эч кандай келбейт, ошон үчүн сен менин да айтканымды уксаң. Кеттик кийинкисине баралы. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөздөр кыймыл аракеттин максатын. Азыр мен дагы бир жолу ушуларга кайтып келемин. Мүчөлөрү, бөлүкчөлөрү, байламталары боюнча дагы бир жолу тактайбыз. Мындайча айтканда, 9-класстын программасын көбүрөөк өтөбүз. Анткени синтаксис 9-класста көбүрөөк келет. Кимдин колунда Богачагайлар чыгарган Өмүралиев авторлору Өмүралиев болгон китепте 9-класстын окуу китеби бар болсо, эгер жок болсо, китепкананы ачкыла, ошол китеп мыкты жазылган окуу китеби 9-класс кыргыз мектептери үчүн. Ошол китепти окусаңар, синтаксис боюнча бардык суроолорду жакшы иштейсиңер. Кеттик максаттын келели. Иш сапардан келгиче бул маселени карабай эле койгула. Бул маселени карабай эле койгула. Кайсы убакка чейин? Бул мезгилдик маани жатат. Анын үстүнөн гча деген бизде математикалык формула бар. Мезгилдик маани жатат.
жетекчиси кайда болсо ал да ошондо жүрөт. Мо кайда ошондо жана са деген мүчө бизге дайыма орунду берген сүйлөм болот. Орунду билдирген сүйлөм болот. Булгап албаш үчүн илип коюш керек. Бизге максат керек. Сабактан өтпөгөндүктөн маанайы пас отурат. Маанайы эмне үчүн пас аныкы? Сабактан, сынактан өтпөгөндүктөн. Эми бизде максат керек, максат бирөө эле. Эмне үчүн, эмне максат менен илип коюш керек? Эмне үчүн деген суроо көбүнчө себепке келип калат дагы, балдар ушундан чаташат. Максатты сураган жерден эле эмне максат менен деген суроону койсоңор, менен. Эмне максат менен деген суроону коюп көрөлү барына. Эмне максат менен бул маселени карабай койгула. Ал ошол жерде жүрөт, эмне максат менен? Болду атат, көрдүңөр, кайда болсо деп. Маанайы пас отурат, эмне максат менен келбейт. Эми илип коюш керек, кандай максат менен, эмне максат менен. Өзү эле сүйлөм келип калат. Демек, мындай учурларда табыш бат болот. Анын үстүнөн могул жерде дагы бир формула бар. Сын деп ыш үчүн дайыма максатты берет. Барсын деп барыш үчүн, өтүш үчүн, биринчиликти алыш үчүн, кызыл сертификат алыш үчүн окуп жатам деп. Кеттик кийинкисине карайлы. Дагы бир тыныш белгилери боюнча биз силер менен тыныш белгилерин да өткөнгө жетишпей калдык. Буларды да эркинкиде дагы бөлүп туруп дагы салып бергенге аракет кылабыз. Көрөлү, тыныш белгинин ичинен дагы үтүр деген белги, үтүрлүү чекит деген белги, каша деген белги, сызыкча, узун сызыкча, кош сөздүк мааниде эмес, тире маанисинде келген. Тире деп жазып коеюнчу, сызыкча десе эле баары кисисти да ойлоп албагат. Тире, узун сызык маанисинде келген сүйлөмдөр биз үчүн өтө маанилүү. Дагы бир нерсе, көп чекит бар. Демек, ойдун бүтпөй калган учурунда. Үтүр бизде өтө популярдуу, үтүр көп сөздөн кийин келет. Мындайча айтканда бир өңчөй мүчөлөрдүн ичинен келет. Аябай көп келет. Мурдагы жылдары чыкканда кызыл сары тоголок алмаларды сатып алдыңбы, кызыл сары тоголок жалпы сөз менен саналган сөздүн. Жалпы мүчө менен чечилмеленген сөздүн. Анын мурун келиши, кийин келиши дегенде, же болбосо татаал сүйлөмдөрдүн ортосунда, киринди сөздөрдүн, мадалдык сөздөрдүн ортосунда үтүр дегенди карашыңар керек. Үтүр өтө популярдуу, Үтүрлүү чекит качан келет? Кош чекит, анан ар бир саналганда сүйлөмдөр үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Каша качан келет? Кашанын келген учуру 4 эле учур бар. Ушуну билсеңер эле келет. Мындайча ойду көбүнчө тактоо иретинде, дагы бир жолу тактап кетейинчи дегенде, кыстырынды сүйлөм катарында келсе, каша белгиси коюлат. Кетмен төбөдө, азыркы кеминде. Алы Токонбаев балка. Тактап кетип атпайбы? Кошуп айткысы келип атат анынчы. Балкасын кашага алып атабыз. Кетмен төбөдө Токтогул, Кетмен төбөдө азыркы Токтогул районунда деп. Көрдүңөрбү? Булардын бардыгы тең кыстырынды иретинде, тактоо иретинде келгендигине байланыштуу каша коебуз. А тиренин дагы орду бар. Менен баяндоочунун ортосуна келгенде, төл жана бөтөн сөздүн ортосуна келгенде, өзгөчө менен баяндоочунун ортосуна келгенде аябай окуучулар жаңылышат. Үтүрдү дагы, үтүр менен тиренин айырмасын билбей калган учурда, ушул жерге үтүр келеби же тире келеби деп көпкө ойлонуп калган учур бар. Аны дагы өзгөчө макалдардын ичинен. Кеттик, азыр бизде жөн эле бирөөнүн каратма сөз иретинде келген экен. Мына, урматтуу комиссиянын төрагасы. Өзүңүзгө көрүп тургандай, караңылачы, бул жерде каратма сөз, бул жерде болсо киринди сөз, өзүң мадалдык сөз келип атат да, өзүңүз көрүп тургандай, өзүңүз билип тургандай деген сүйлөмдөр, сүйлөм келе жатып эле баланчанын ою боюнча дегендердин бардыгы тең. Жоксо баланын оюна караганда, баланча окумуштун пикирине таянганда, таянсак деген сүйлөмдөрдүн бардыгы тең киринди сөз болуп эсептелет. Мына, бул жерлерде үтүр
тургандай маалыматтардын бардыгы төмөндө берилген. Сүйлөм эң сонун. Анан урматтуу деген сөздү могул караматма сөздүн андан бөлүп кароого болбойт. Урматтуу президент мырза, урматтуу комиссиянын төрагасы дегенде. Өзүңүз көрүп тургандай, бул сүйлөмдү могу киринди сөздү кошпой сүйлөсөк да болот. Урматтуу комиссиянын төрагасы, маалыматтардын бардыгы төмөндө берилген деп деле сүйлөсөк туура. А могул киринди сөз ойду кошумча эле берип жаткандыгы үчүн аны биз алып да койсок болот, кошуп да койсок болот. Бул киринди сөз, мындай четинде кыстарылып келе жатат, ошон үчүн муну бөлүшүбүз керек. А бул каратма сөз. Биринчиси каратма сөз болчу. Ага урматтуу дейбизби? Бул болсо киринди сөз. Анан кийин ката бар, урматтуу өзүңүз көрүп тургандай, мына үтүрү жок болуп калды. Бул жерде үтүр келип калды. Ошондугу үчүн бул варианттар туура эмес. Мына бир гана вариант туура. Карайбыз дагы бир жолу. Бизде болгону бир эле сүйлөм бар, маалыматтардын бардыгы төмөндө берилген. Бардыгы ээси берилген баяндоочу. Биздин сүйлөм ушул эле, биягын деле айтпай койсо болот. Маалыматтардын бардыгы төмөндө берилген. Маалыматтардын бардыгы төмөндө берилди. Каратма сөздү койбой деле койсоңор болот, киринди сөздү койбой эле сөз. Негизи булардын бардыгы тең эмне? Кошулма сөздөр. Буларды биз талдабайбыз, мындайча айтканда. А талдана турган, биздин айта турган оюбуз эле ушул да, мындайча айтканда. Негизи сүйлөм деген кайсы дейт? Бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөз айкашы сүйлөм деп айтылат дейт. Биздин оюбуз эле бул да, ушуну айткыбыз келип атат. Маалыматтардын бардыгы төмөндө берилген. Ушул эле сөздү айтыш үчүн канчанын баарын кошуп жатабыз. Ушинтип кооздоп, көркөмдөп жатабыз. Бунун бирөө да талданбайт, бирөө гана бул талданат. Кеттик кийинкисине каралы. Мен силерге айттым эле, урматтуу окуучулар, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүн алышыңар керек. Ошондогу ар бир сөздүн өзгөчө кош сөз, кошмок сөз, мурунчулдашкан сөз, тыбыштардын ассимиляция, диссимиляция, регрессивдүү ассимиляция, прогрессивдүү ассимиляция, диссимиляция кубулуштары боюнча аябай карашыңар керек. Бул тамгаларды эринбей дагы бир жолу өзүңөрдүн дептериңерге карап, мен азыр айтып каталарын оңдоп койгон күндө дагы силер кулактын сыртынан кетет. Эгерде ушу сөздүн баарын жазып алып туруп карасаңар, анда ушул сөз ушундай жазылат турбайбы, китепте ушундай жазылган турбайбы, мен ката сүйлөп жүргөн турбаймынбы деп каласыңар. Дайыма итибиз аркабыздан ээчип алат. Дайыма ээчип алат деп сүйлөйбүз. Ры тамганы айткыбыз келип келбей айтабыз. А негизиси ээрчип. Колуңду ачып койчу дейбиз. Алманы ачып берчи дейбиз. Ай, алманы ачып же дейбиз. Ачып деген сөз, мына ачтым, жаптым деген сөз. А бул жерде арчы, сыйры деген мааниде келип атат. Ошон үчүн бул ээрчи, арчы, бет арчы, жүз арчы дегендин баары тең ры тамгасы сөзсүз келиши керек. Антпесе бул ката болот. Калганын өзүңөр иштейсиңер, туура варианты ушул вариант. Ар бир сөздү ачкыла дагы жазып коеюнчу. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. Хусейин Карасаевдин китеби менен чыккан. Азыркы күндө да тил комиссиясынан чыгып атат. 61-жылы чыккан, 83-жылы чыккан, кийинки чыккан китеп бар. Быйыл да чыкты 2015. Быйыл дебейин, эми былтыркы жыл менен чыкты. 2015-жылы декабрда чыккан көп китептер. Алгыла дагы өзүңөр ойлонуп жүргөн сөздөрдүн баарын ачып карап коюшуңар керек. Кандай жазылат? Бирге жазылабы, бөлөк жазылабы, ны тамга. Маселе могу жерде ны менен дынын келиши, ны менен тынын келиши. Адамдар ооз экиреште ушунун баарын сүйлөп жүрөбүз. Мына эгерде жакшы окуган окуучулар болсо, муну билет. Ишенби, жекшемби, шаршемби, бейшемби, дүйшөмбү. Анан Ишенбек Байкен бар да деп коюшат дагы, ны турбайбы деп коюшат, Дүйшөнбек Байкен деп. Жок, бардыгы тең мы тамга менен келерин унутпашыбыз керек. Дүйшөмбү,
şeyşembi, şarşembi, beyşembi, cuma, işembi, jekşembi. Gündөрдү жазганда муну кулактан такыр кетирбеш керек. Ушинтип текшеришиңер керек. Жылмышып кетесиңби, жылбышып кетесиңби, жылышып кетесиңби, улуксатпы, уруксатпы карашыңар керек. Дагы бир жолу барайын. Тап деген сөзгө кайсы катардагы мүчөнү уласак, биз силер менен мүчөнү аябай жакшы деңиз. Кыймыл аракет сөздөн зат сөз жасаганбыз. Муну ойлонбой эле табышыңар керек мына. Тап деген сөз табуу маанисинде. Geldi, anan tap деген söz tapıldap butu menen talpıldatıp bastırgan, tapıldap. Tapıldo manisinde gelişi mümkün. Dağı tap деген söz ısık manisinde gelişi mümkün. Çıkkan tap ısık manisinde. Mına bizden kıymıl hareket uçuru bir öyle. Kalgandары tapıldo degende tap degen ündün çıkkan bu turandı söz manisinde gelip atat. Бұл жерде tap деген söz ысык zat атоочтук маанide келип атат. Заттык маанide келип атат. Силерден суроону туура окушуңар керек балдар. Кыймыл аракет сөз болуш керек. Демек сизден кыймыл аракет сөз десе, tap дегендин 3-4 маанисин коюп туруп, кайсынысы кыймыл аракет деп издешиңер керек. 2013 жылы чыккан жалпы республикалык тесттин жанагы негизги тест деген китебинде кар деген сөз жүрөт. Аны дагы мен дагы бир жолу айткам, кар деген сөздөн тууранды сөздөн кыймыл аракет сөз жаз десеңер, барыңар картайды белгилеп койгонсуңар. Анын уңгусу карт деген сөз. А бизде тапшырма берип атат, кар эле берип атат. Карылдап сүйлөдү дегенде. Ошон үчүн ал жерде ката кеткен. Бул жерден дагы эринбей эле издешиңер керек. Кыймыл аракет сөздөн издеп атат. Демек, канча мааниси турса дагы биз кыймыл аракеттик гана маанисин табышыбыз керек. Заттык ушундан анан эмне издеш керек? Заттык маани. Мүчөлөрдү кошкондо мына тап плюс ылга, тап плюс ты, тап плюс кан, тап плюс ар. Барабар кайсынысы зат сөз болот. Табар. Табар деген сөз кыймыл аракет эле ойдон калды. Тапса табар, таппаса жок дейт. Тапкан демек таап алды. Бул деле кыймыл аракет сөз болду. Taptı, bul taap таза айкын өткөн чаптын сөзү. Айкын өткөн чак, бул жалп өткөн чак, бул болсо арсар келер чактын мүчөсү болду. Баары эле кыймыл болду. Эми табылга деген сөздө эмне? Бизге зат сөз керек. Мына зат сөз керек болгондугу үчүн бул табылга деген сөз бизде вариантта туура болот. Калган учурда силерге ушундай сөздөр келсе балдар, ушунун кыймылдык маанисине гана көңүлүңүз керек. Эгер тууранды сөз десе, анда тапылдо, тап деп басып келатат дегенде. Тыпылдо маанисинде келиши мүмкүн. Кыч деп баарын издешиңер керек. Жана башка. Сүйлөмдү жакшыраак окуганды карашыбыз керек, Бир аз кичирээк болуп каптыр, макул. Муну окуй эле коеюн анда. Так, бул да өтө кичинекей болуп каптыр. Бул мүчөлөр боюнча дагы биз аябагандай жакшы иштегенбиз силер менен. Дагы бир жолу карап коеюн. Орно деген сөздүн мого эле көңүл бөлүп койгула баштапкы сөзү. Демек, биринчи сөзү эмнеден алынган? Ор эмес. Ор эмес да, ордон ор деген сөз тескерисинче жык кыйратуу маанисинде. А орно тескерисинче тик туруу, ошол жерде туруп калуу деген маанисинде. Демек, ал эмне болсо дагы орун деген сөз экенин унутпашыбыз керек. Кеттик андан ары. Муну дагы бир жолу эскертип эле коеюн, мүчөдөн өткөнбүз. Токтолбой эле коеюн. Кайсы мүчө уланганда баштапкы сөздөрү өзгөрүп кеткен дейт. Баштапкы сөзү өзгөрүп кетиш керек. Мына кызыл деген сөз болчу. Ылы жоголуп кетти. Уңгусу биринчи сөзү өзгөрүп кетти. Уз деген сөз өзгөргөн жок. Анткени уста маанисинде. Түй өзгөргөн жок. Сура деген сөз өзгөрүп кетти. Сан өзгөргөн жок. От деген чөп өзгөргөн жок. Ал сыра дегенде ал күч кубат, жаша. Бизде өзгөрүп кеткени табышыбыз керек. Бул өзгөргөн жок, бардыгы тең, Мынча бул деген сөздөн алынган, Кеч, бул өзгөрдү, а мунусу өзгөргөн жок. Ач
өзгөргөн жок, орус өзгөргөн жок. Эми бул сары деген сөздөн ы тамгасы жоголуп кетти. Бала дегенден а тамгасы жоголуп кетти. Тырма деген сөздө мо асы жоголуп очко деген мүчө менен жармашып кетти. Демек бизде г варианты. Кайсынысы баарынын тең, баарынын тең баштапкы сөзү өзгөрүп кетиши керек. Бу жерден бирөө өзгөрдү, мындан такыр өзгөргөн жок, мындан бирөө өзгөрдү, мындан баары өзгөрдү. Суроону аягына чейин чыдап бөлүп коюшуңар керек. Жалпы республикалык тесттин видео сабактары деген жерде дагы ушундай учурлар жөнүндө жакшылап айтылган. Сөздүн ырастоо, өкүнүү, бекемдөө, карама-каршылык, чоочуу, сүйүнүү, кубануу, таң калуу, эске түшүрүү деген сыяктуу сөздөргө дагы көңүл бөлгүлө деп айткан Рахат Мажитова эженин сонун видео сабагында турат. Балдар, адамзат сүйлөп жатканда ушул сөздөрдү билдире турган атайын сөздөр бар. Ал сөз дайыма эле ошону билдирип турат. Азыр кеттик, кайсынысы ырастайтына. Сыягы деген сөздү сүйлөсөң эле, ал демек сыяктуу деген сөз да окшоштуруу дегенде. Демек бул божомолдо. Бизге дайыма ырастай турган сөз керек да, Ыктымал деген сөз дагы болушу ыктымал, болбошу ыктымал. Бул дагы дайыма божомолдоо маанисин, күмөндүүлүк маанисин берет. Имиш деген сөз дагы миш ушак. Бул дагы божомолдоо маанисин берет. Бизге шексиз. Сыз деген мүчө болсо эле жоктук маани берет дегенди албаш керек. Шексиз деген сөз бул сөзсүз деген эле сөздүн бир түрү. Демек бизде бирөө гана бар. Демек булардын бардыгы тең. Окшоштуруу болжол менен күмөндүүлүк болуп жатса, мындай кылсаңар болот да. Мен силерге дагы бир секрет айтайынчы. Дептерди ачып, сырдык сөздөр, мадалдык сөздөр, келинди сөздөр, ошолорду алгыла дагы мынтип тизмелегиле да. Имиш, тушуна божомолдоо, ыктымал, ал күмөндүүлүк, шексиз, бул ырастоо, сыягы, бул болсо салыштыруу, ушинтип ар бир сөздү жазып чыгышыңар керек балдар. Ошондо сөз менен ойнойсуңар балдар. Момундай суроо келсе, маселеси жок эле чечесиңер. Кеттик андан ары. Көп чекит ордо кайсы сөздү койсок, эстей коюу, караңызчы. Эстей коюу маанисин киргизген болобуз дейт. Ырас. Көп кечикпей келиндүү да болдук. Ырас деген сөз далилдөө. Мындайча тактоо. Оба, көп кечикпей келиндүү болдук. Коштоо. Макул болуу маанисинде. Келишүү маанисинде. Оба, сенин айтканың туура десек. Көрсө, чочуп кетүү, тескерисинен чыгуу. Эми мына бизде оюбуз. Баса. Баса. Унутуп калган турбайбы таптакыр деп айтабыз, Баса. Эстей коюу мааниси. Баса деген сөздү башка учурга колдонуп көргүлөчү. Өкүнүп көргүлөчү. Башка кылып көргүлөчү. Далилдеп көргүлөчү. Такыр болбойт. Сүйлөп келе жатып, ойго дайыма баса дегенди колдонсоңор, демек, эгерде баса белгилөө деген ал башка. Ал эми жөн эле мындай мадалдык сөз менен келген учурда башка. Мен балдар силер акылдуу экениңерди билем, кээде тест менен иштеп жатканда силер дагы ошондой суроолорду көп бересиңер. Эже, баса белгилөөнүн мындай жагы бар, тигиндей жагы, ал тигил ОРТнын жанагы онлайн тесттеринде чыккан каталарды дагы таап чыккан силерсиңер, силер акылдуу балдарсыңар. Баса дегенде дагы баса белгилөө маанисинде эмес, күчөнтүү маанисинде эмес, Бул жерде бизде үтүр менен ажыратылып жаткандыгына байланыштуу, биз буларды киринди сөз, мадалдык сөз катарында талдап жатабыз. Кийинкисине карайлы. Кайсы катардагы сүйлөмдөр туура жазылган? Силерге айтайын, могу жерден синтаксиске келгенде жөнөкөй анан сүйлөмдөр мындай кылалычы. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай жай сүйлөм, буйрук сүйлөм, илептүү сүйлөм, анан суроолуу сүйлөм, Андан келдик. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм жана
татаал сүйлөм. Анан жөнөкөй сүйлөмдүн ичинен келгенде дагы жөнөкөй сүйлөмдү талдап жатканда бир тутумуна карай, бир тутумду, анан эки тутумду деп бөлөбүз, Мына бир тутумдунун ичинен экиге бөлөбүз. Катышкан же баяндооч катышкан. Эки тутумду жайылма сүйлөм, жалаң сүйлөм болуп кетет, мынакей жайылма. Анан жалаң сүйлөм. Эки тутумду мындай кетти. Бизге бир тутумдунун ичинен жалаң катышкан сүйлөмдөрдү атама сүйлөм дейбиз. Баяндооч катышкан сүйлөмдүн дагы 4 түрү бар, Мына бизде мо сүйлөмдөр атама сүйлөмдөр. Мындайча айтканда баары сүйлөмдүн эси. Жымжырт. Түн жана мен. 1941-жыл 22-июнь десе, мынакей, булар атама сүйлөмдөр, көп өтөс. Түн, жылдыздуу асман деп коебуз, мына жана башка, мына. Эми чекит белгисинде маселе жатат. Кеттик, баштадык. Атама сүйлөмдөр жөнүндө суроолор келип калган болсо, баш тамгага көңүл бөлүш керек. Баш тамга болсо, могу жерде чекит кетип калган. Жымжырт түн жана мен. Жымжырт түн жана мен. Эми карайлы. Жымжырт түн жана мен. Жымжырт түн жана мен. Кайсы варианты тура деп ойлойсуңар? Албетте, атама сүйлөм келгенде күчөтүү маанисин, ага басым жасоо мааниси атама сүйлөмдө ар бир сөзгө басым коюу мааниси турат. Демек, ошондо биз ар бир сөздү бөлүүгө аракет кылышат. Ошон үчүн В варианты туура болот. Жымжырт түн жана мен. Жымжырт түн жана мен. Бул жерде стилдик ката болуп жатат. Ошон үчүн биз атама сүйлөмдө ар бир сөздү бөлүүгө аракет кылабыз. Кийинкисине карайлы. Мен силерге дагы бир жөнөкөй сүйлөмдөргө өтүп кеттик. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү сүйлөп жатканда, муну карап коелу. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ичинде дагы биз мынтебиз да. Суроо көбүнчө татаал сөздүн ичиндеги жөнөкөй сүйлөмдөр жөнүндө суроолор көп келет да. Демек, жөнөкөй сүйлөмдөр татаал сүйлөмдүн курамында бирин экинчисине кандай мааниде келери жөнүндө. Ушул сүйлөм, ушундай сүйлөмдөр, бул синтаксистик суроолор да канча да. Синтаксистик суроолор аябай баалуу, мындайча айтканда. Өтө татаал сүйлөмдөр, татаал суроолор синтаксистен келет да. Калганынго тесттен карап, тияктан карап иштеп алсак болот. Ал эми сүйлөмдүн маанисин аныктап табуу синтаксисте турат. Кеттик анда эмесе. Татаал сүйлөмдүн курамындагы жөнөкөй сүйлөмдөр, эгерде биз билебиз да, татаал сүйлөмдөр экиге бөлүнөт, тең байланыштагы, анан багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп мектептен жакшы өткөнсүңөр. Тең байланышта татаал сүйлөм дагы, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм дагы ичинен ал жерден силерден тең байланышта татаал сүйлөмдү тап, тең укукта турганын тап, же болбосо бири-бирине багыныңкы болуп турганын тап деп келбейт суроо. Ичиндеги маанисин гана сурайт. Маанисин табыш үчүн бизге жөн гана ошол эле сүйлөмдүн, мисалы тең байланышта татаал сүйлөмдүн түрлөрүн эле сурап коет, мындайча айтканда. Тең маанилеш келген сүйлөмдү таптап атат. Жакшы кыз, жакадагы кундуз. Жакшы жигит, асмандагы жылдыз. Биринчи сүйлөм бул экинчи сүйлөм. Эки сүйлөм бири-бирине тең укукта турат. Бирине бири баш ийбей турат. Демек, бул тең байланыштагы татаал сүйлөм. Ошон анын ичинен дагы силерден мынтип сурашы мүмкүн. Тең 4 сүйлөмдү жазып туруп, эки жөнөкөй сүйлөмдүн тең байланышта турган сүйлөмдөрдү тап деши мүмкүн. Демек, мындай сүйлөмдөр дайыма тең байланышта. Көбүнчө макалдар аябай тең байланышта. Эми эки эле ушу татаал сүйлөм курамында эки сөз сүйлөм бири-бирине мезгилдешип, бир учурга бирине бири уланып калган учурлар кездешет. Кеттик анда эмесе. Жөнөкөй сүйлөмдөр бир мезгилде
же ар түрдүү мезгилде болуп калышы мүмкүн. Биз бир мезгилде болгонун таба алабыз дагы, ар түрдүү мезгилде болгондо ойлонуп калабыз. Кандай болуп калды деп. Мезгилде иштесе үйрөнүп калгансың да мектепте. Биринин аркасынан бир окуя болуп, анын эртеси бул болду деп, окуялардын ирети менен андан ары издегенде үйрөнүп калганбыз. А окуялар ар түрдүү учурда кездешип калган учурлар келип калат. Ошон үчүн мисалдар менен көрөлү. Же биринин артынан бири болгон окуянын иретин билдирет. Карагыла. 3 мезгилде, бир мезгилде, ар түрдүү мезгилде, же биринин артынан бири келген учурда. Таң атты, жер бети кыймылга келе баштады. Мына бир эле мезгилде таң атат, атып баратат, кыймылдап атышат. Борон чапкындуу кыш да кетти, жаркыраган жаз айы да келди. Мына ар түрдүү мезгилде болуп жатат. Таң атып баратат, ойгонуп баратат, кошо эле ойгонуп баратат. А тигил биринчиси кетти, экинчиси келди. Экөө-экөөлүк мезгил болот. Сүйлөмдөрдү мезгилдеш экендигин табыш үчүн дагы мунун да секреттери бар. Болгону жерде суроо мындай келип калышы мүмкүн. Бир мезгилде болгон сүйлөмдөрдү тап деп. Ушул эле эките сүйлөм жазып коюш да мүмкүн. Бир мезгилде болгонун тап деп атат. Демек, бир эле процесс башталганда тиги менен удаа эле кошо кетиш керек да мына. Түшүнүңөрбү? Таң атып атат, жердегилер да кыймылдап атат. Таң агарып атат, дароо эле жердегилер да кыймылга келип атат. Бир учурда болуп аткан процесс. Кеттик кийинкиси. Каршылаш. Балдар, могу сүйлөмдөрдү, синтаксистин ушул сүйлөмдөрүн иштесеңер, сүйлөмдөрдү жанагы окуп түшүнүү деген бөлүктөгү суроолорду жөн эле табасыңар. Синтаксисти аябай окуп койсоңор, мен силерден көптөн көп суранат элем. Макул, анда кеттик анда эмесе. Каршылаш. Оору кетет, адат кетпейт. Тестте, онлайн тестте дагы турат да. Улуусу мынтет, кичүүсү мынтет. Каасың мынтет, душманың мынтет. Бул дайыма эле каршылаш болбостон кээ бир сүйлөмдөр салыштыруу маанисинде да келип калышы мүмкүн. А салыштыруу мааниси каршылаштан айырмасы бар экенин билишибиз керек. Улуусу мынтет, кичүүсү тигинтет дегенде салыштырып атпайбы? Ал эми дос күйгүзүп айтат, кас атат дегенде, анда ал каршылаш экендигин көрсөтүп жатат. Сүйлөмдүн маанисин кайра-кайра окуп көрүш керек. А каршы болуш үчүн бизге подсказка бере турган момундай сүйлөмдөр бар. Дептериңерди ачкыла дагы ушул сөздөрдү, ушул байламталарды жазып алышыңар керек. Көптөн көп суранам. Бирок сүйлөм келе жатат, бирок деди. Антонимдик мааниге чыкты. Сүйлөм келе жатат, анткени менен мындай болуп калды. Ошентсе да мындай болуп калды. Ошенткени менен могу экөөнү кошо жазгыла. Келди. Ал эми биздин лицейде мындай. Көрдүңөрбү? Ошентсе да, антсе да, же болбосо. Же дегендин дагы, же болбосо экөөнүн дагы салыштыруу учуруна келген мааниси көбүрөөк. Карашыңар керек. А булар болсо айныгыс могуга чейинкиси, айныгыс каршылаш маани берет. Мен силерге айткан балдар, тестке өтө полемикалуу, өтө проблемалуу суроолорду киргизбегенге аракет кылышат. Андан башка деле көп тапшырмалар бар. Бирок биз могул же болбосо дегенди ажырата албасаңар, демек могуга чейинкисин кайра-кайра жаттап алсаңар эле таба аласыңар. Сада, мен азыр ага дагы өзүнчө да келем. Себеп натыйжалаш. Суроо мындай да келет да, биринчи сүйлөм себеп, экинчиси натыйжа. Кээде биринчиси натыйжа, анын себеби келип калышы мүмкүн. Суроону окуганды билгиле да, текстте мындай келет да, биринчи натыйжа келип, анан ал эмне үчүн келип чыккандыгы боюнча себепти жазышы мүмкүн. А кээде биринчи гандыктан кечигип калдым деп,
биринчи себеп анан натыйжа болушу мүмкүн. Ошону ажыратып билишибиз керек. Ал үчүн себеп натыйжалаш, сүйлөмдөр өз ара себеп натыйжалаш же тескерисинче натыйжа себеп маанисинде колдонуп калат. Ат мүдүрүлүп кетти. Ажар үстүнөн кулап түштү. Натыйжа себеппи же себеп натыйжабы? Мага байланышка чыга аласыңарбы? Мага кимдер бар эле? Мени менен ким иштеп атты эле? Ош кыздар лицейи бар болчу, Талас эркектер бар болчу. Азыр 1 мүнөт. Жок окшойсуңар, макул, байланыша албасаңар. Себеп натыйжа, ой азаматсыңар. Мына эми келип атат. Себеп натыйжа. Биринчи себеп болду, анан натыйжа болду дейт. Мына Ош кыздар лицейи жооп берип калды. Туура. Биринчиси себеп, анан кийин натыйжа. Эмне үчүн кулап түштү? Эмне үчүн ат мүдүрүлүп кетти деген жери жок да. Ат мүдүрүлүп кетти, анткени жолдо таш жаткан демекпиз. Туура. Ушул учурда шашып кетип тестке барганда себеп натыйжа менен себептин ортосун шашып кетип белгилеп жибербегиле. Сөзсүз балдар ойлоңула. Биринчи себеп келдиби же натыйжа келдиби деп сүйлөмдү карашыңар керек. Эгер аны карасаңар эле, анда силер табасыңар, иштейсиңер. Эми себеп натыйжалар болуш үчүн, эми натыйжа себеп натыйжа болуш үчүн дагы могул байламталардын атынан дагы бир жолу өзүңөргө жазып алгыла. Окуп түшүнүүдө дагы айтам, окуп түшүнүүдө дагы ушундай сүйлөмдөр турат. Бул саптагы ой менен бул саптагы ойдун ортосунда кандай байланыш бар, эмнесин билдирип турат деген суроолор келет. Ошондо силерге таяна турган сөздөр, көбүнчө могул сөздөр жазылбайт, мисалы үчүн элге анткени деген сөз келбейт. Силер болгону аны эмне кылышыңар керек? Коюп көрүшүңөр керек. Эже ал тексттин ичинде анткени ошол себептүү деген сөз келбей атпайбы деген сурооңор болушу мүмкүн. Мен силерди жакшы түшүнүп турам. Бирок силер ошол сөздөрдү билесиңер да, себеп натыйжа деген суроону сурап жаткан болсо, демек коюп көрүш керек. Мезгилдеш болсо, азыр мен мезгилдешке дагы бир жолу барам, мезгил маанилерде. Канча майынча деген, келмейинче, бармайынча деген сөздөрдү коюп көрүш керек. Карама каршы болсун, барган менен келгени менен болсо да деп коюп көрүш керек. Адам таба аласың. Шарт болуш үчүн эгерде анда деп коюп көрүш керек да. Азыр барабыз да. Мынакей, себеп натыйжа болуш үчүн сүйлөмдө жок, көрбөйбүз. Эми монун бирөөсүн коюп көрсөңөр эле сүйлөмдүн мааниси чыгып калат. Кийинкиси, себеп натыйжалаш деген сүйлөмдөр. Ой бири-бирине себеп натыйжалаш болду деп. Текстте ушундай келет да, биринчи натыйжасын берип туруп, мисалдар менен далилдеп коюшу мүмкүн. Окуп түшүнүүдө. Ал эми же болбосо биринчи натыйжаны берип туруп, таап алды. Андан кийин ал эмне үчүн табылган, кантип табылган, ал эмнени жокко чыгарды деп кайра ой келиши мүмкүн. Текст ушинтип изделип атпайбы? Тексттин баары оңой. Кеттик анда эмесе. Чечмелөө, түшүндүрүү. Бир сүйлөм экинчисин чечмелейт же түшүндүрөт. Жөнөкөй сүйлөмдүн бирөө жалпы айтылып, калгандары анын маанисин толуктап турат. Же болбосо биринчи маанилерин баарын толуктап, эң акырында келип туруп, анан ошол үчүн алар бактылуу жашашат деши мүмкүн. Чечмелөө маанисинде. Көпчүлүк учурларда биринчи чечмелей турган сөз бактылуу. Эки улуу бала чакасы менен кашында. Алар ойноп күлүп конокто отурушат. Кандай болсо дагы мынакей, чечмелүү маанисинде келгенде кош чекит, анан калгандары үтүр менен келет. Урматтуу окуучулар, чечмелеш үчүн жөнөкөй сүйлөмдүн курамында ушундай келгени менен, жөнөкөй сүйлөмдүн ичинде деле келгендердин үчү кош чекит, Асан, Акмат, Ташмат кызыл сертификат алды десе, бул дагы чечмелөө болуп эсептелет. Себеби жерде жалпылагыч сөз бар. Дайыма жалпылагыч сөздөн кийин жазып коеюнчу. Жалпылагыч сөздөн кийин же жалпылагыч сөздөн мурун
Чечмелүү жүрөт. Чечмелүү жүрөт. Могул жалпылагыч маанидеги сүйлөм жок болсо биз чечмелей албайбыз. Жалпылагыч сөз жок болсо анда биз чечмелей албайбыз. Мындай сүйлөм чечмелей турган мааниде турат деп келет. Кеттик андан ары. Мында Бектурган бүгүн бактылуу деген сүйлөмдүн маанисин калгандары чечмелеп берди деп турат. Багыныңкы сүйлөмдүнөн. Жанагы деле багыныңкы, себеби дегендер деле багыныңкы. Мен силерге балдар айтып жаткандыгым татаал сүйлөмдүн курамындагы эки сөздү салыштыруу деген 7 тест келип жатса, 7-өнү тең талкалап жатасыңар. Ушул сүйлөм синтаксис менен канча суроо келсе, ошол синтаксистин дээрлик көпчүлүгү сүйлөмдөр менен байланышып келет. Дагы бир жолу карайлы, мезгилге токтололу. Сүйлөмдү мен силерге мындай деп тапшырма берет элем да. Мындай кылгылачы балдар. Качан деген качанга чейин, качантан бери, качанга дейри, кайсы учурда, кайсы убакта деген суроону бергенди үйрөнүш керек. Ар бирине мисал жазышыңар керек. Ошул суроого таптак жооп берген сүйлөм мезгил болот. Ушул суроого мезгил сүйлөмдү чиркей чыгат да. Мезгилдик мааниде турган сүйлөмдү тап деселе, могул суроону жаттагыла. Бул суроону жаттап алсаңар, могул грамматиканын кереги жок силерге. Азыр мен могул мүчөлөрдү айтайын деп атпайм, мунун кереги жок болуп калат. Суроону таптаза бере билген окуучу сүйлөмдү талдайт. Суроону бере албаган окуучу сүйлөмдү талдай албайт. Мен буга 5 колумда айтайын. Суроо бере албай калдыңбы? Анда мо эрежени жатта. Биринчиси мезгил болуш үчүн. Биринчисин кеттик. Ганы 2 жол жазып коюп турмун, Гыча, майынча, майын, бармайынча келбейм. Бармайын кете албайбыз. Гандан кийин, ган соң, барган соң, келген соң, келгенден кийин, келген кезде, келгенден бери, келген убакта, барган соң, баргандан кийин, мына ган плюс могул сөздөр келиш керек. Ган плюс. Ар бирине мисалды түзгүлө дагы ушундай формула, аналитикалык формат. Аналитикалык форманттар деп коет мындайдычы илимде. Аналитикалык формантта келгенде ган плюс жандооч менен келген учурларда, мол жандоочтун ичинен да бардыгы эмес, мол менен келген учурда булар мезгилди берет. Мол мүчө менен келген татаал сүйлөмдүн ортоңку багыныңкы сүйлөмү ушул мүчөлөр менен бүтсө мезгилди берет. Жаттайсыңарбы? Эми мен чакчыл, макчыл деп айтпай эле коеюнчу. Кеттик. Такыр болбосо са мүчөсүн карашыңар керек. Качан? Са, чыгышса деп айтабыз. А ушуну мезгилге айлантып коелу. Чыккан убакта. Ган убакта. Са мүчөсү өтө татаал. Са мүчөсү жөнүндө өзүнчө эле тесттин баарын түзсөк болот, 100-200. Са мүчөсүнүн кайсы учурда мезгилдик? Мен силерге дагы жол айтайынчы. Эч кыйналбай эле ачкыла, 7-класстын кыргыз тилин ачкыла, 9-класстын кыргыз тилин ачкыла. Ошол жерде синтаксисти дагы бир жолу карагыла, са мүчөсүнүн бардык учурда келгендерине ондон сүйлөм жазып чыккыла мектептен. Суроолорду берип чыккыла. Са мүчөсүн машыкпасаңар, садан жаңыласыңар. Кайсы учурда мезгил болуп калды, кайсы учурда шарт болуп калды деп кайра көзүңөрдү төптө керек болот. Түшүнүңөрбү? Кеттик. Демек, мезгил болуш үчүн суроо бергенди билишибиз керек. Же мо биринчи мүчөнү карашыбыз керек, же мону карашыбыз керек. Са деген да келет, са дегенден мезгилден 4 сүйлөм коюп койсо, анда мо формага айландыргыла, ар бир келгендиги. Жамгыр жааса, чөп чыгат. Жамгыр жааган убакта чөп чыкпайт эмес. Эгерде жамгыр жааса, анда чөп чыгат, ал шарт.
Ал эми жааган убакта эмне болот? Ал башка. Көрдүң? Кетти. Орун. Суроо бергенде эле ичинде эле турат. Эң оңой синтаксистин ичиндеги эң оңой жөнөкөй сүйлөмдү таап ала турган сүйлөм бул кайда орундук маанини билдирген. Кудайдан тилегиле орундук маанини берген сөздөр, сүйлөмдөр суроо келсин деп. Бул сүйлөмдөр эң оңой табылат. Анткени себеби сөздүн ичинде сен кайерде болсоң мен ошол жакта барамын. Сен кайсы жакка кетсең мен да ошол жакка кетемин. Кай сүйлөм мунун ичинде дагы са деген жатат. Бирок анын жанында кайда болсоң ошол жактамын деп кайда деген сөздөр кошо келет. Ошол үчүн ал орун болот. Токтогул ырчы кайсы жерде болсо, мына ыр менен күлкү да ошол жерде. Мына кай са деген мүчө туруп атат, са болсо эле шарттуу, са болсо эле эже айтты эле мезгил болот дебешиңер керек. Анын жанында эмне туруп атат? Кайсы деген жардамчы сөз келип атат. Мына кайда, каякта, кай жерде плюс са. Экинчи сүйлөм ошол жерде, ошол жакта, он жакта, тиякта. Көзүң кайсы жакты тиктесе, максатым ошол жакта. Кайда, каякта. Сүйлөмдүн ичинде моолар болбосо болбойт. Жер деген сөзсүз келет. Алдыда, көзүм алдыда болсо, демек алды дегенде эле орунду билдирген сөз да. Алды, арты дегендер орунду билдирген сөздөр да. Оңго, солго деген дагы бул орунду билдирген горизонталдуу белгилер да. Түштүктө, түндүктө, батышта, чыгышта десе дагы бул да орунду билдирген сөздөр. Орунду билдирген сөздөрдү карап койгула. Жалаң эле кайда деген жок болуп калса анда жанагы сөздөр келип калат. Оңдо, солдо, алдыда, астыда, артымда, түштүктө, түндүктө. Мунун баары орунду билдирген сөздөр. Бул сүйлөмдү коркпой эле орун бушуктооч деп талдашыңар керек тексттерде. Менин алдымда Акмат отурат, ал эми сол жагында Ташмат отурат. Сүйлөмдү орунга чыккан сүйлөмдү тапкыла десе, жок, бул ал эми деди, ал эми деген сүйлөм карама каршы болот экен дебешиңер керек. Кийинкиси шарттуу. Шарттуу болуш үчүн мен чарчаган жоксуңарбы окуучулар? Чарчаган жоксуңарбы? Кызыл кыя, ош. Талас. Дагы бир жолу айтам. Шартты бүтүрүп коелу, ушу менен бүтүрүп, анан кийин эмкиде келгенде бүт грамматиканын майда чүйдөсүнө чейин дагы бир сыйра айтып берем, анан тесттер менен иштеп коебуз, Шарттуу болуш үчүн эмне керек? Биз эң эле мектепте үйрөткөн са деген мүчө деп билебиз. Бирок ошол са деген мүчө туура болуш үчүн дайыма эмнени коюшубуз керек? Эгерде са үтүр анда деп коюшубуз керек. Мынакей кеттик. Эң оңгою жанагы мен айтпадым, себеп натыйжаны келгенде дагы анткени деген сөз жок, жок болсо кантип көзүбүз көрөт дегенде, ошол сүйлөмдөргө өзүңөр эле анткени дегенди коюп көргүлө депчи. Мынакей. Суроолору булар. Биринчи учуру са. Санын жанына эгерде деп кошуп көрөлү. Эгерде сүрөт элге жакса, мына анда мен өзүмдү бактылуумун деп эсептеймин. Мына жок, моолөкө жок. Бирок ушун сени садан сага төртөө келип калат да. Ошонун ар биринен коюп көргүлө. Ошондо кайсынысы эгерде анда дегенге таптак келсе, силер анда шарттууну дароо эле табасыңар. Эгерде анда дегенди кое албасаңар, шартты таба албайбыз. Алтындарым. Кийинкиси бай. Бай деген мүчөнү көп коюшат. Дай менен алмаштырбагыла. Дай салыштырма сүйлөм. Дай деген мүчө салыштырма болот дайыма. Асандай, Акматтай, болгондой, күндөй. Бул дайыма салыштырма болот. Дай менен байды алмаштырбагыла. Бай дегенди, мына, ынтымак болбосо, эгерде ынтымак болбосо, анда иш оңолбойт деп өзгөртүп жибергиле. Анан табасыңар. Математикада деле
геометрия деле периметрин табыш үчүн муну буга кош дейт да, аянтында сен муну буга көбөйт деп атпайбы? Формула да. Бул да биз үчүн формула. Эгерде анда деген сөз шарттуунун сөзсүз формуласы. Орун болуш үчүн кайда са деген сөз, ошол жакта деген сөз формула. Негизи тил өзү математика. Формула билген киши каалаган сүйлөмдү талдайт. Формула билбесек таба албайбыз балам. Кеттик анда эмес. Карама каршы. Дагы бир жолу келем. Ушул тесттен кийин, ушул сабактан кийин балдар видео сабакты токтотуп, дагы бир жолу дептериңерди ачып, могул суроону сада ганы менен болгону болбосо сада суроону жазгыла. Суроо бергенди үйрөнгүлө. Биринчи са плюс да. Оосо да. Мына са болсо мына. Эгерде күн төбөдөн эчак оосо да, анда анын деген сүйлөм жатпайт, болбойт. Көрдүңөрбү? Эгерде деген сөз бияка жатпайт, кирбейт такыр. Стилдик ката. Эми бул сүйлөм келди да, күн төбөдөн эчак оосо да. Оосо да карама каршы калып келет. Анын ысыгы али кайта элек. Сада дегенче мен айтып атпаймынбы? Дай деген дайыма салыштырат. Сада деген дайыма карама каршы кылат. Кайда ошоякта деген сөздүн бар тең дайыма орунду кылат деп. Ушул математиканы билип алсаңар эле болду. Ган менен барган менен көзүмдү жумганым менен өткөн күндөрүм көз алдына тартылып турду дейт. Көзүмдү жумганым менен уктай албай койдум. Кайра ачып жаткандай болдум. Көбүрөөк окуганым менен көргөнүм менен мээме кирбей атат дейсиңер. Карама каршы чыгып атпайбы? Ган менен сада жаттагыла прям жаттагыла. Дай деген салыштырма, ган менен деген карама каршы, сада деген карама каршы дегенчи. Мынакей үчүнчүсү, мынакей экинчиси, үчүнчүсү. Басын, келбесин. Ба плюс сын. Алдыга чыгып келбесин, көбүрөөк окубасын, баары бир башына кирбейт. Ба деген терс формада келгендиги үчүн өзү ба, өзү карама каршы да, оку ба, карама каршы да. Ба деген өзү эле карама каршылыкты берип атат да. Анан бул күчөтүп атат сын, буйрук ыңгайдын мүчөсү менен. Демек, бул учурда дагы карама каршы маани берет. Түшүндүрмөлүү сүйлөмдөр карайсыңар. Ушул жерден токтойлу, саат канча болуп кетти? Чарчадыңар го дейм. 10 мүнөт бар экен. Тест иштеп коелу, Түшүндүрмөлүү сүйлөмдөр дегенде эмне болуш керек? Кийинки сүйлөм экинчиге түшүндүрмө бериш керек, Кайсы суроо туура? Шаардагы эмнелердин эмнеси эмнелерге жок болуусуна себеп болот. Кана тест иштеп көрөлүчү тест. Чарчап калдым мен да. Тынбай сүйлөгөнгө. Кана? Кайсынысы туура? Б. Вандалдардын көбөйүүсү шаарда маданий байлыктардын жок болуусуна себеп болот. Азаматсыңар. Тестти өзүңөр дагы бир жолу карап аласыңар, Тест эле иштейли. Кымбат чет өлкөлүк товарлардын кымбат арзан болуусу импорттук жана экспорттук кийимдердин көп кетүүсүнө, көп келүүсүнө шарт түзөт. Бүтүрөлү. Чарчап да калдым, өзүм да чарчап калдым. Мындай кылалы балдар. Тестти дагы эмкиде келгенде мен бүт тесттин баарын алып келем. Дагы бир жолудан иштейбиз, карайбыз, анан ошондо дагы жыйынтыктап көрсөтөбүз, Бүгүн ушул жерден токтоп туралы. Бүгүн токтобой сүйлөгөнгө мен да чарчап калдым. Саламатта калгыла. Рахмат силерге.